Кымбаттуу студенттер, бүгүн силерге өтүлүүчү тема адабий тил жана анын белгилери деп аталат. Бул сабактан силер эмнеге ээ болосуңар? Биринчиден, адабий тилге берилген аныктамаларды талдоо менен адабий тил деген эмне экендигин билесиңер. Экинчиден, адабий тилдин белгилерин билип алып, адабий тилди жалпы элдик тилдин башка түрлөрүнөн, мисалы диалектилерден, улуттук тилден айырмалай аласыздар. Үчүнчүдөн, адис катары адабий тил маселесине кылдаттык менен мамиле жасап, өз ишмердүүлүгүңөрдө инсан катары өз турмушуңарда анын аткарылышын, сакталышын, туура колдонулушун сабаттуу түрдө ишке ашыра аласыңар. Адабий тилге берилген аныктамалар ар кыл жана ар түрдүү. Ар кандай адабий тил өзүнүн тарыхый жактан калыптанып өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү, улуттук мүнөздөгү өз алдынчалыгы, көп кырдуу, көп сырдуу жактары, айырмачылыктары бар экенин изилдөөчүлөр мунун бардыгын изилдөөдө эске алып, ага карата ар кандай аныктамаларды берип келишет. Мына ошол пикирлерди жалпылай келип, төмөндөгүдөй аныктама чыгарсак болот. Адабий тил улуттук тилдин өнүктүрүлгөн эң бийик формасы болуп саналат. Ошондуктан анын оозеки да, жазма түрү да коом үчүн үзгүлтүксүз кызмат кылат. Адабий тилди жергиликтүү диалектилерге салыштырганда, анын коомдук функциясы алда канча кеңири жана перспективалуу. Себеби мамлекеттин масштабындагы бардык иш-аракеттер, тактап айтканда окуу китептери, окуу куралдары, илимий, адабий жана отурумдук басылмалар, кеңсе иштери, мамлекеттик мыйзамдар, маданий жана башка аракеттер адабий тилде жүргүзүлөт. Адабий тил бир нече диалектинин базасында жалпы элдик, улуттук жана мамлекеттик тилдин негизги формасы. Ал коомдук жана функционалдык статусу боюнча улуттук тилдин калган формалары, говор, диалектилерден кескин айырмаланып, белгилүү даражада регламенттелген мүнөзгө ээ коомдук, социалдык жана тарыхый маданий кубулуш болуп саналат. Кыргыз адабий тили кыргыз тилинин жалпы элге орток белгилеринин негизинде Октябрь революциясына чейин эле алгач оозеки, кийин жазма формада жаралган. Адабий тилдин белгилери. Адабий тилдин биринчи белгиси болуп, жалпы элдик тилдин негизинде анын бир формасы катарында иштелип чыгышы, иретке салынышы эсептелет. Адабий тил жалпы элдик тилдин башка төр формаларына салыштырмалуу иштелип чыккан болот, ирет калыпка салынган болот. Адабий тилдин экинчи белгиси нормативдүүлүгү. Адабий тилдин негизи коом тарабынан закондоштурулушу, орфоэпиялык, орфографиялык эрежелердин бекитилиши. Мында тилдин бүткүл байлыгы, анда колдонулган сөздөр, сөз айкаштары гана эмес, алардын варианттары аныкталып, айтылышы, жазылышы бирдиктүү бир калыпка салынган үлгүдө колдонулат. Адабий тилдин эң башкы аныктоочу белгилеринин бири ушул нормативдүүлүгү. Ага карата адабий тил жана тилдик норма экөөнүн катышы жөнүндө проблемалары аныкталыш керек. Тилдик норма тууралуу өзүнчө дагы сөз болот. Адабий тилдин кийинки белгиси анын туруктуулугу. Кабыл алынган норма эрежелери салтка айланган түрдө дайыма сакталышы. Башкача айтканда, туруктуу, үзгүлтүксүз салт, традиция болуп, жана анын негизинде тилде дайыма жүрүп туручу көптөгөн өзгөрүүлөр узак убакыт бою адабий тилдин негизин буза албашы эсептелет. Кийинки белги милдеттүү түрдө коомдук бардык мүчөлөрү тарабынан анын нормасынын так аткарылышы, адабий тилдин системасындагы норманын үстөмдүк кылышы. Адабий тилди колдоно билген коомдун бардык мүчөлөрү анын нормаларынын милдеттүү түрдө бузбай сакташ керек. Адабий тилдин нормаларына туура келбеген диалектилик өзгөчөлүктөрдөн качып, башкача айтканда, адабий тилди диалектилик өзгөчөлүктөрдөн жогору коюу пайдалануу керек. Адабий тилге кийинки белгиси стилдин жиктелиши жана анын түрлөрүнө ажырашы, тилдин көркөмдүк мүмкүнчүлүгүн арттырып, бири-бирин толуктаган абалында болушу. Мында стилдик жактан өнүккөндүк, стилдик жиктелүүлөрдүн көп түрдүүлүгү, алардын бири-бирин толуктап турушу жөнүндө сөз болуп жатат. Анын негизинде көркөм сөзүнүн мүмкүнчүлүктөрү абдан кеңейет. Адабий тилдин кийинки белгиси универсалдуулугу. Башкача айтканда, адабий тилдин коомдук саясий, маданий турмуштуу, бардык өндүрүш тармактарын, илимди, жашоонун бүткүл чөйрөсүн тейлеген абалында кызмат кылышы. Мындан сырткары, жашоонун пикир алышууну тейлөөдөгү саясат, жеке субъективдүү сезим туюу, коомдук маданий социалдык турмуш жана башка адабий тилдин ар тараптуу колдонулушу эсептелет. Адабий тилдин кийинки белгиси оозеки жана жазма формаларынын орун алышы.
ал экөөнүн өз ара байланышта бири-бирин толуктап турган абалында колдонулушу. Адабий тил жазма жана оозеки түрдө болот. Жазма түрүнүн ченемдери басма сөздө, газета, журнал, китеп жана башка тармактарда колдонуу менен орфографиялык, пунктуациялык эрежелер аркылуу белгиленип, оозеки сүйлөө ченемдери окуу жайларындагы лекцияларда, радио, театрда, телекөрсөтүүлөрдө жана башка жерлерде сүйлөнүп, орфоэпиялык эрежелер аркылуу жөнгө салынат. Адабий тилдин калыптанышында көркөм адабияттын, асыресе көркөм сөз чеберлеринин ролу чоң. Жыйынтыктап айта турган болсок, биринчиден адабий тил бул тарыхый категория. Ошондуктан аны изилдеп мүнөздөдө аны ошо тарыхый чен өлчөм менен караган максатка ылайыктуу. Экинчиден, адабий тил көп баскычтуу татаал көрүнүш. Демек, адабий тилдин ар мезгили, ар түрү, формасы үчүн анын ошол бөтөнчөлүктөрүн эске алган өзгөчө критерий мүнөздөмөлөр керек. Эгерде биз мына ушуларды дайыма көңүлдүн борборуна турсак, анда адабий тилдин түрдүү формалары, типтери, код системалары бардыгын, алар ар качан улуттук тилдин бөлүк формалары менен, айталы диалект, говор, күнүмдүк оозеки жалпак тили менен бирге карым-катышта жашап, өмүр сүрөрүн да моюнга алабыз. Адабий тилдин жогорудагы аныктап көрсөтүлгөн ар түрдүү белгилери чогулуп келген биримдигинде гана адабий тилдин аныктамасы толук боло алат. Эгерде анын бири эске алынбай калса, кемчилик кетери бышык. Кымбаттуу студенттер, бүгүнкү тема боюнча дагы да изденип окушуңар үчүн төмөндөгү адабияттарды, эмгектерди сунуштайм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.